Адепти үй бүлөдөн баштайды. Имам Шафи, Аллахдан разы болсын, айткан го, сен үйдө жалгыз калганда кандай болсуң, чыныгы жүзүң ошондой деген мааниде. Ооба, элдин алдында бардыгыбыз үйрөндүк этиканы, күлгөндү, эже каалайсызбы, жакшысызбы дегенди. Бирок апаңызга, эжеңизге, сизди эч ким көрбөй турганда балаңызга кылган мамилеңиз сиздин чыныгы жүзүңүз. Атаңдын башы айбан деп сүйлөсөңүз, сиздин чыныгы жүзүңүз ошол. Жанагы элдин алдында келип жакшысызбы эже, кечирип коюңуз деген бул сиздин эки жүздүүлүгүңүз. Алып салыңыз. Үйдө дагы ошондой болуңуз. Үйдө дагы, ой балам кечирип койчу. Стучать этпей кирип алган турбаймбы деңиз. Балам, мен сени жакшы көрөм деңиз. Апа, каалайсызбы, кофе, чай, ысыкпы, муздакпы деңиз үйдө дагы. Мына ошондой эки жүздүүлүктөн арыласыз. Адеп үйдөн башталыш керек. Адеп биздин үй бүлө мүчөлөрүн эч ким көрбөй турганда, социалдык тармактарга жүктөйм деген учурда эмес, интернет өчүк учурда, эч ким жок учурда биздин жасаган мамилебизде, ошол жерде үйүбүздө адеп пайда болсо, ал адатка айланат. Ошол адепти биз коомго алып чыгабыз. Ошол адатты биз дүйнө жүзүнө тарата алабыз. Мына ошондо адамдар ай, могул дин адамды өстүрөт турбайбы дейт. Ооба, дин адамды өстүрөт. Дин адамга бейпилдик берет. Дин адамды ушунчалык бийик деңгээлге көтөрөт. Дүйнө жүзү андай бир тажрыйбаны ойлоп таба албайт эч бир цивилизация. Бирок биз ошол динге татыктуу боло албай жатабыз өзүбүз.